Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар, жеңелер агалар. Барыңыздар менен бүгүн жүз көрүшүп тургандан Аллага ыраазычылык билдирип коелу. Жалпы Кыргыздын энчисине жараткандан берген байлык жөнүндө маселе көтөрүп атса, анан ушул бийликке нааразычылык айтып, чабыран аттап өттү деп аткан болсо, анда курал көтөрүп барган 7 апрелдеги баатырлар биринчи соттолсун, анда Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду алдына алып барып отургузуп койсо, Кыргыз кынк дебейт, адилеттүү болду дейт. Кандай дейсиздер? Эгерде 3 октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орноп калган болсо, азыркы күнөөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башыга кылыч кармап тургандарға чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айланайын, Ала Тоо антынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып, Куулуктагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп Алмаста ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан. Мен көргүм келет ошолорду бир жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болбосо, мыйзам бардык кишиге бирдей деп кыйкырганыбыз менен, эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтөн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу. 17 июнь күнү Барктабасов деген 7-кабатка чейин басып алып, 7-кабаттагы кабинетте отургандардын костюмдарына чейин тыты уурдап кеткен болгон. Кайда ал жигит? Булар 7-кабатка кирген жок. Ак үйдүн бир терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы бийликти басып алды булар? Бийлик бүгүн кайсы жерде? Бийлик көздөр айткандай жогорку кеңеште. Урматтуу апалар, менин талаам бирөө. Ушул жакында 3 жыл болот. Bir күндө кыйшайыусуз ушул талапты коюп келатабыз. Баскынчылык менен басып алган 7 апрелдегилер биринчи жоопко тартылсын. Алар жоопко тартылмайынча бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк орнобойт. Мына шайлоо мезгилинде айттым эле, каракчылык жол менен деп. Телевизордон тынбай койду. Каракчылык деп айтты деп. Биз акыркы жыйынды Жалал Абадта өткөрүп, майда кеттик. Ошондон бери үн чыкпай турабыз. Кимдин кандай экендигин өзлөрү ошол жооп кеңеште депутаттар айтып берип отурат. Ким уурдаптыр? Ким өрттөптүр? Ким мародерствого барыптыр? Анын баарын өзүңүздөр билип турасыздар. Эми азыр акырын жаап келип, жанагы элге тынчтык бергиле. Элге тынчтыкты биз бербей атабызбы? Ошол жердеги Кожоналиев, сен ушул чогулушка тамадалык кылып койгонсуң деп. Ошол жердеги Салморбек Дыйканов деген жигит, Асаба улуттук кайра жалалуу партиясынын төрагасы, алардын эмне күнөөсү бар? Тек гана сен кыйшык көз менен карап койдуң дегенде болуп атат. Биз мына Акмат Келдибекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1ге чейин түндө сүйлөшүп отурдук. Мына ушул жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол ата журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече мына Акмат Келдибекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ушул баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде олтурушат. Мына ушул энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа, боштондукка. Бүгүн эртең, мына 17-синде сот деп атат. Бүгүн эртең ошол
Бардық әрекетті жасап, шығарғанға біз әрекет қылабыз. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Анан мынау қайдыгер емес болған сіздерге рахмат. Мынау шыл қайдыгер емес, ел бар, жұрт бар, енелер, аталар бар. Біздің мемлекетті ешкім тевелей албайды. Байлығың менен бийлігіңді қаншалық шашпағын, адамгершілікті тевелей албайсың. Мұны ескертіп қойышуымыз керек. Біз қырғыз бийлігі соңғы болған оқиялардан қатты сабақты алышымыз керек. Өздері ушул жол менен келсе жарашат екен, бары батыр болады екен, көкіректеріне орден тағынышат екен. А егер біз дағы ушундай қылып көрсек қандай болады десе, сен қылмыш керек екенсің. Бұл айбандық. Андай болбойды. Біз ақырына чейин Құдай қаласа, жұрттың депутаттардың атынан, өзімнің атынан башымды иіп, чоң разылығымды айтамын. Сіздер бар, біз күштіміз. Бізді ешқашан сындыра албайды, қорқыта албайды. Ташиевтен не күнәсі бар? Анын бірлі күнәсі бар. Қиын жігіт күнәсі ошондо. Қиын болмаса, жетелеме депутат болса, айтқанды қылған депутат болса, бийлигемме дегенін қылса, жырғап жүрө бербек. Мен Камчыбекке жолыққанда мына телевизордон ертеден кечке беріп атат, забордон өткөнүн беріп атат. Тияк менен байланышып, бияктан акча келип аттыр деп беріп атат. Азыр мен айтам. Мұның бардығы мұрынқы, бұлар өзі баштан өткен нерсени, өздері көрген нерсени сабак кылбай, ошодон тыянак чыгарбай, ошону кайра экесе жаман колдонуп атканы бул акылсыздык. Бул бийликтин канчалык тагдыры бар, аны эл чечет, Кудай билет. Бүгүн мына жүзүн көрсөтүп атат. Мен ошо турган мына спецслужбанын балдары бар. Мына камерамен тарткандар. Ушуну туура алып барып көрсөтүш керек. Мени тартпай, мына элдин жанына барып, анын жүзүн тарт. Ошону көрүш керек. Эгерде буга көңүл бурбаса, буга элдин үнүн укпаса, азайып кетет, эч ким чыккан жок, эртең болбойт деп, кайра күчөт. Мен сиздерге айтайын, биз фракциядан ошол күнү чечим кабыл алып, саясий, мыйзамдуу жол менен иш алып барып атабыз. Мыйзамдуу жол менен. Эгер ошол мыйзамдуу жолдун бардыгы бүтсө, эч айлабыз калбаса, экинчи жол бар. Бул элди көтөрүп, элдин күчү менен бошотуу. Мен Камчыбекке жолукканда мына сиздерге ушул маалымат жетиш керек. Эмне себептен забордон ашып түштүң деген суроону мен койдум. Досум деди, заборго келгенде ашып өтөйүн деген оюм жок эле. Ошол жерден резиновый пуля менен атканда мен автомат болбосун деп, ушул жерде турган элди атып үрбесин деп ашып түштүм деди. Ошон үчүн кубаладым деди. Аны айтпайт, аны көрсөтпөйт. Кече мен башка жактан финансирование келиптир, бирөөнүн айтканы мен кылып аткан бардыгы жалган. Камчыбек, мен пункттар боюнча биздин фракция добуштукту бергенбиз. Пункттар боюнча муну Ата журт партиясы же Ата журт фракциясы уюштурган жок. Аны эл уюштурду. Ата журт жаман көрүнбөсүн деп Садыр Жапаров ошол комиссия уюштуруу тобу менен уюштуруп митингди. Камчыбек бир күн мурун ал чет өлкөгө кетмек Грецияга. Анан биз кабинетте отуруп, сессияга катышып, мен барып сүйлөп келейин деп барып, элди көрүп, элди жүргүнө ушул пункттар маселеси боюнча депутаттарды кирип, депутаттардын ар бирине түшүндүрөйлү, добушун бербегендер берсин деген ой менен келген. Ал парламент иштеп атып, парламентти басып алам деп не кереги бар ага? Эми ал досубуздун тез чечип иргени, тез ачуу келгендиги ал бар. Ал бардыгыбызда бар. Анан кийин ал барды ичинде кири жок. Азыр мына
Saatten geçke aytып атат, ben televizor түнкү saat 1'den beri көрсөтөт. Küterdikti, eldiki de koy, eldik emes al. Egerde mınday bola berse, ben özüm hazır. Ben özümün har bir söylegemde aytып atam, opozitsiyani kançalık tepkiley bergen sayin biz oşonçoluk kurçuyuz. Oşonçoluk küçöyüz. Oşonçoluk küç kiret bizge. Ondan iyilip kalmayız, yasılıp kalmayız. Oşon üçün ben geçe Premier Minister Jatır Joldoş ben Ağaçayın mıyzam çeginde. Buna ne televizyonda. Gevrikisi aytat, Ahmet yak etip kaltır beka. Dost beniki. Dost beniki. Al bir tuğanı, Kuda sögü, jakşı görgen el kıynalat. Şular gana büyüt.